Тоң районунун Тоо коюнундагы Алабаш айылы. Жырткыч жаныбарлар арбын аймакта Кубат Түмөнбаев мергенчи катары жакшы таанымал. Ал 30 жылдан бери аңчылык кылып келет. Элеттиктер дээрлик мал кармап тиричилик кылгандыктан короолорго карышкырдын кол салуусу да курч маселе. Андыктан аңчы мергенчилер тоон түзүп, карышкырлардын санын азайтуу боюнча күрөшүп келет. Карышкырдын бүт баарын жок кылып салабыз айткандан алыспыз да, алда жандык. Ана жок дегенде кичине азыраак болуп турсун деп азайтуунун чарасын көрүп атабыз. Ушу жалгызтай инжедир үйдүн жосу 5 таяп келди, 5-өнү бирөөнү жедир үйдүн деп көйгөйлөрүн эл журт көп айтар эле. Кудай буйрса ушул бир топ жылдан бери эмгектенип карышкырдын аркасында жүргөндүнөн пайдасы ушул го, карышкыр кичине азайып. 2-3 сааттап дүрбү салып карышкырдын изин кубалуу айрыкча кышкысын оңой эмес. Анан калса кийинки мезгилде карышкыр азайганы менен чөөнүн саны өскөн. Тездик менен көбөйгөн жырткыч жапайы жандыктар менен азыктанат. Мындан улам каарман эмгеги түмөн түйшүк жаратса да, жапайы жаныбарларды коргоп, көбөйүшүнө салым кошуп жатканына сыймык артат. Көлөрөнүн чөөлөр ушундай чаккан эле болот. Бул чоң экен. Бул деген тууганда 7-8ден бир туйт. Ийинге туйт, балдарын катат. Ана жа түлкүнү куууда коет болбойт, түлкүдөн бир 10 эсе куу жаныбар болот. Мисалы борек жактан чөөлөр жүргөндө 4-5тен чогуу жүрөт да. Анан ошондон Кудай буйруп кабылып калгандар атылып калат. Борек чөң чөө. Бул эмне жеп семирет десекки, булдар деген болгонун эчтеке кылгабай жейт экен дагы, өлө жаткан чөөнү семиздиги жөнүндө байлап аткан коюңдан семиз болот. Зыянкеч жырткычтардын санын азайтуу максатында өкмөт тарабынан токтом бекитилип, бир карышкырга 6000, ал эми чөөгө 2000 сом сыйакы каралган. Ал эми Дубанда мергенчилердин коомдук бирикмесине мүчө 900гө жакын мергенчи бар. Жырткычтардын саны область боюнча, дээрлик Кыргызстан боюнча көбөйүп кетти, жайылып кетти. Булар уже көл жээкте эле мурун азыр уже тоолорго чыга баштады. Сырт өрөөнү чейин жетип атат. Анан бул жерде эң негизги фактор бул мамлекет тарабынан жана каралып аткан сыйакыларды жеңилдетип, жана ошол сыякылардын размерлерин, көлөмдөрүн көбөйтүп койсо, мергендерибиз жеңил желпи баягы санын азайтканга шарт түзүлмөк да. Негизи мергендердин мамлекетке кылып аткан, табигатка кылып аткан, бюджетке салымдары, жаратылышта жырткычтар менен күрөшүп аткан саны албан эле. Мамлекет тарабынан мергенчилерге мындан дагы чоң колдоо көрсөтүлүп, октары, күйүүчү май сыяктуу зарыл болгон каражаттар менен камсыздап турса, дагы да алгылыктуу иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк дешет мындагылар. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.